Жусуп Нүсүп Миңбашы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Жусуп Нүсүп Миңбашы тарыхый дастан романынын автору Өмүрбүбү Бегелиева. Анда эмесе киришсиз. Нүсүп би Жусуп тарыхый булактарда Жусуп Миңбашы деп берилет. Андыктан бул тарыхый дастан романда Нүсүп бийдин аты Жусуп Миңбашы деп берилди. Жусуп би датка Кокон хандыгындагы миңбашы, даңазалуу кол башчы Нүсүп аталык. Жусуп кыргыз мамлекеттүүлүгүн Кокон хандыгынын базасында түптөөгө аракет жасаган жана Кокон мамлекетин кайрадан түптөгөн кыргыз элинин патриот уулу, колунан жарагы түшпөгөн баатыр кол башчы, мамлекетти башкарууга кудурети төп келген көсөм, даанышман мамлекеттик ишмер болгон. Нүсүптүн асыл тилеги акактап суусап чөлдөгөнү кыргыздардын хан ордодон ордун алып, кыргыз хандыгын түзүп мамлекеттүүлүккө жетишине жасаган аракети болгон. Бухара эмири Насрулла көп аскери топтоп келип Кокон хандыгын басып алып, Мадалы хан энеси акын Надира бегимди жана анын бир туугандарын, ошондой эле ири аскер башчыларын өлүм жазасына тартканда, Кокон Бухара эмирлигинин карамагына өтөт. Мадалы хан каза тапкандан кийин Кокондо хан ордодо жаш кезинен кызматын өтөп жүргөн Нүсүп Жусуп би аксы чаткал талапка таасири күчтүү Ажыбек датка менен акылдашып, хан династиясынын тукуму деп эсептелинген кыйла жыл кыргыздардын ичинде таласта чоңоюп өскөн Шералыны хан көтөрүү максатын көздөйт. Жусуп Бухара эмири Насрулла Кокон башчылыгына дайындаган Ибрайым Хаялды жан жөкөрлөрү менен хан ордодон кууп чыгуу, кыргыздардын бийлигин орнотуу максатында аракет жасап, даңазалуу Кокон жүрүшүн баштаган. Хан ордону ээлеген соң Шералыны хандыкка отургузуп, Жусуп официалдуу түрдө миңбашылык кызматка шайланат. Бул Кокон мамлекетинде хандан кийинки эле даража болгон. Шералы мамлекетти башкаруу иштеринде тажрыйбасыз болгондуктан, хан ордодогу бардык иштерди Жусуп өз колуна алып, хандыктын тарыган чөлкөмүн кеңейтип, Ташкент, Андижан, Кожентти Бухара эмири Насрулла менен катуу согушуп атып, кан суудай төгүлүп атып, чептерин бекемдеп талкаланып калган өлкө тармактарын тез аранын ичинде калыбына келтирип, Кокон мамлекетин кайрадан түптөп кыргыздарды Кокон мамлекетинин бийлигине жеткирген. Башкача айтканда, Жусуп Миңбашы хандыкта официалдуу эмес түрдө хандын аткарчу кызматтарынын баарын аткарган, андыктан Жусуп Миңбашыга аталык наам да ыйгарылып жүрөт. Аткарган кызматтары дастанда кеңири айтылат. Жусуптун мамлекеттик ишмер, аскер башчы, мамлекеттик кеңешчи катары жүргүзгөн бийлиги кыргыз элинин хандыкка бийликке аралашуусуна жасаган аракети бийликтин аксы талас, чаткал, алай кыргыздардын колунда топтолушуна шарт түзгөн. Алайдан Алымбек датка менен Курманжан даткалардын Коконго каттоосу Нүсүптүн баштап кеткен ушул жүрүшүнүн жолдорунда күчөгөн. Кокон мамлекетинде Жусуптун өлүмү трагедиялуу аяктагандан кийин дагы кыргыздардын бийликке түздөн түз аралашуусу хан ордодо Кокон мамлекети жоюлганга чейин эле улана берген. Шералы хандан кийин анын баласы Кудаяр хандын энеси Жаркын Айымдын бийликке болгон таасири тарых барактарында жазылып калды. Анда эмесе баштадык. Жолдору манас, жогортон берген акылы, табылга болуп кыргызга келген баатырды, таасындап айтып жарыя кылып берелик деп айтып бүтүн ааламдын сырын чакырды. Чар тарап гүлдөп, көк асман турду жаңырып, кыргыздар неге унутту Нүсүп асылды. Токтоолук кылып торколуу тоюн берелик, аталса аты кыргызга келет кенендик. Кыргыздар тегиз баш болуп туруп таңында аракет кылсын жолдордо болчу түбөлүк. Жаш балдар коштоп аткарып ишти коюшса, ураандап Жусуп алдыга баштап жөнөдүк.
Азыркы тема тоскоол ата тоолору, азыркы аты Сарычелек. Анда эмесе окуп баштадык. Бул саптарда, бул ырларда негизги каарман болуп менин чоң энем Сейил. Сейил ошо Афлатунда кичине кезинде Афлатун абилетинде чоңоюп өскөндүктөн мени кичине кезинден эле ушул аксынын турган турпаты, аксынын кооздугу, анын жер жемиштеринин, анын мүлкүнүн, анын баардык ошол жаратылыш байлыктарынан баштап баардык кызыктуу ушу аксы чүлкөмүнүн, Кокон хандыгынын жана легенда болгон Кожо Жааш жана башка көптөгөн ушул уламыш окуяларды мени кичинемден эле айтып берип, ушул аксы чөлкөмүнө аябай кызыктырган эле. Мен үчүн бул жомок сыяктуу болгондуктан мен үчүн чоң таберик болчу. Мен ошол таберик болгон аксы чөлкөмүнө 2006-2005 жылдардан баштап бардым. Анан ошол биринчи эң алгач барган кезимдеги окуялардын сүрөттөлүшүнө кабыл болосуздар. Анда баштадык. Окуядагы ысымдар, инсандардын аттары булар биздин замандын инсандары. Айрымдарынын көзү өтүп кетти. Эмесе менин ошол Сарычелек коругуна абилетимге биринчи барышымда барган сапарымдагы бул чоң табылга ушул болду. Сарычелекти баяндап, Сарычелектен таасирлер болуп жана ал жерден мага ошол өзгөчө энергетика, ошол жерде бабаларымдын рухтарына жолугуу менен, бабаларымдын энергиясын сезүү менен бирге мен ушул Нүсүп Миңбашы дастан романын жазууга себепкер болгон мына ушул эң алгач аксы жерине болгон сапарым болду. Анда эмесе уланталы. Тоскоол ата тоолору Сарычелек. Сабаалап учкан куш болуп туруп таңынан, эң алгач жолу барганым эстейм сагынам. Бах чиркин, сенин баяның айтсам түгөнбөс, кенчисиң кыргыз, төрүсүң 5 багылган. Тагыраак эми айтканда атам жердеген, Сарычелек сени сүйүнүп көрдүм абыдан. Түгөнбөс дастан бабалар баскан бул жолдо, жолуктум тууган төгүлгүс сырдуу досторго, көрктүү да сындуу тукуму Жусуп Миңбашы узактан келип жолдорун бизге кошконго. Акебиз Ысман, жылдыздуу кызы Анара окшошуп турду алыстан күйгөн отторго. Орундуу сүйлөп, баяндап тактап билгенин, бүктөмүн тарых жагымдуу жыттуу гүлдөрүн, аздектеп таптап төгүлтүп жаткан баарыга акемден Ысман уккансып баба үндөрүн. Сулайманкул болуш кеңешме куруп жыйында тургандай болду, көргөзүп жолдун түрлөрүн. Юсупов Ысман акемдин толуп сырлары, көргөзүп жатты атадан калган жылганы. Сарычелек тоосу түгөнгүс узун жомокко дегенде келди саруунун кыйла тыңдары. Сол канат кыргыз, уруубуз саруу, уругу кыркуул, акылман жандар бир дары. Касымбек акем колдорун шилтеп оң солго, аталар биздин жердеген деди чоң жолдо, жаңгагы бийик жылчыксыз өскөн токойду. Караган кезде ойлорго түштүм томсоро. Томуктай жерин карматпай биздин учурда алышкан тура айлантып ыйык коргонго. Көргөнү бардым,
Бабамдын баскан жолдорун, тандырган эстен ыйыктык жайын болгодум. Бооруна кысып кучактап барат тоолору, бабалар келип тосушту дедим, болжодум. Жаңгактуу тоону жайлаган биздин аталар, жылчыксыз токой тиреген асман тоолорун. Өр тартып өйдө бараттык сапар тартканда, эмеско оңой батырып сөзгө айтканга, көркөмү бийик жаңгактуу токой жомогун чоң энем Сейил баяндап айтчу тагдаана. Жаңгагын жанчып, чыгарып майын алчу элек, гүлчөтай жасап жегенге толуп ашкана. Пайгамбар келип чачыптыр мүлдө уругун, таласка келип мөмөдөн калып корудум, Сулайман изи аксыда калган деп айтчу, түркүнүн чачкан аксыга далай шурунун. Ой кыры суусу токою тоосу бейиш да, игештин кызы боломун, саруу уруунун. Ом коруп асел челектеп жыйнап алганда, кожага терип кышкыга камдап барганга, аксынын алма өрүгү шумдук болчу эле, мистесин терип кургатып алчук капкапка. Төгүлгөн жаңгак кайбирин айтам дечү эле, аксылык болом деп эле турчу шаңдана. Эстеймин дайым, сагынчу энем жеңесин, Күмүшай жеңем келсе деп эңсеп элесин, жол карап эле кеткиси келчү сагына, самолет учса булгалап колун келесиң. Заматта учуп кеткиси келчү аксыга, оң жака бурап үйдөгү сааттын жебесин. Камданып жылда каттачу аксы тарапка, 5-6 болуп жасанып алып баратса, менин да баргым келгенин айтып ошондо кичине балдар алыска барбай калат да. Бир айлап кетчү, күтүнчү элем таң кечте, поездге түшүп кетишкен кезде адатта. Шаарынан тарас шарактап түшүп поездга кетебиз дечү, Ташкентти көздөй таң атса, бир сутка жүрүп жетебиз дечү бир жерге, чыгарып эстен койгонум кара заматта. Үч коргон деген сөздөрдү далай укчу элем, элестеп көзгө кылкылдап поезд баратса. Арадан далай апт өтүп кайра кайтышчу. Жомокту түркүн бүтпөгөн баян айтышчу, жомогу жагып жанынан чыкпай калчу элем. Туушкан тууган калтырбай сурап жатышчу. Чоң энем анда гүлмөңдөп жүзүн жайнатып, каптап келген мөмөсүн жайып чачышчу. Кургаткан өрүк, ширелүү болот күрөңү. Даамдуусу дагы башкача болот бирок иреңи. Мунусун жеп көр, таптаттуу мунун даамы деп анжири, алма, кургаган мөмө түрлөрү. Толтура жаңгак, кубанып карап мистесин, тойлоп жатчым кичине кезде илгери. Энемди Сейил эстесем көңүл кубанат, тирүү бир болсо турмакко азыр ураалап, бүтпөгөн жомок эле го анын баяны, Сейилдин жогу болду го мага кыямат. Энемдин айткан жомоктор дали эсимде, чындыгын турмуш айтчу экен анда дамамат. Жалынып мага, жалбарып жатчу эсимде, тумоолоп калсам муздак суу сепчи бетиме, тумоону дагы кет деп эле кетирчү. Карабай эле күндүн да эрте кечине. Атасын эгеш жомок бир кылып айтчу эле, медресе салып дарс берген улуу кичүүгө. Түшүрүп Куран, сакайтып адам баласын, туя бир билчү адамдын ала карасын, чакырып келген адамдын өзүн кетирип, заматта жетип кыскартчу жолдун арасын, соймоңдоп келген жылан да уктап калчу экен, дубасы эгеш тазартчу турмуш арасын. Чын бекен, калппы, чоң энем айтчу баянды. Эгештин ишен түгөнгөс сырлар аяны, эсирген жанды айлантып койчу эшекке, дегенин уктум бир далай жолу адамды. Алиге дейре угулат Сейил энемдин касиет күчү, эгештин ар бир кадамы. Медресе салып окууга балдар алууга, даракты кыйып даярдап устун барууга,
Балтаны алып кыйганда дарак ыйлаптыр, көз жашы дарак айланып жатты сары ууга. Кайрадан дагы балтаны матап барганда жайнаган кызыл кан жаба түштү карууга. Токтотуп эгеш балтаны койду жайына. Канаккан дарак ийилип бир аз барууда табигат сыры табышмак болгон учурлар айтылбай дагы жазылбай бизде калууда. Эгеш да бир аз алсырап барып жазылды, кубаты кетип кайрадан дарак чабууга. Эргиген көңүл, элирген сезим чыркырап, заматта учту кайгыдан өчүп шам чырак. Эки уулу бирдей жан таслим болуп барышты, медресе салбай жашаса болмок тынчыраак. Арылап күндөр бой жеткен уулдарынын экөөнүн жаны кыйылды тынчык бейубак. Жанында калды айтпайы менен сейли. Эшендин эгеш 4 уулу кетти эңири. Акылдуу көрктүү уулдары өтүп дүйнөдөн, дүйнөсү көркөм жешилип тезден кемиди. Кейиген менен пайда жок дүйнө сапары өзүнө кайра чакырды улуу теңири. Жандарын алдым, жакының элиң болсун деп, сугарып калкты илимге даны толсун деп. Медресе салгын, окусун балдар Куранды, билимдүү дүйнө апкелет сага улуу чеп. Урматым ушул, болосуң менин жанымда, оң колум болуп турарың, айкын улуу кеп. Жараткан жаркып, сунду дейт китеп дептерин. Далайга сүйлөп эргиген улуу кептерин, Курандын сырын тааныта берген дүйнөгө касиет күчүн айтылган Куран келменин. Сыр берем сага эсирген адам, кезиксе кийгизе алчу сүлдөрүн кашан эшектин. Ойгонуп кетип көз салды эки жагына. Келтирип келме чыкты дейт короо багына. Жылдыздар али суйла элек баамдаса, оңунда солдо жолборстор турат жанында. Ийкешип башын илбирстер келет артында, пайгамбар менен жолугуу болду дагы да. Алдынан тосуп алейки салам Мухаммед. Куржунду берди ушунун баарын оку деп. Ийилип башы эгеш да турду алдында, табышмак сырлар жараткан берген касырет. Медресе куруп окуткон кыргыз балдарын, Кудайды таануу дүйнөдө улуу касиет. Билдирүү жасап, пайгамбар учту асманга, жанында калды жылдыздар менен баккана. Жымыңдайт жылдыз сүйүнүч менен карашып, асманда жазды жараткан улуу даптаана. Теңирдин сыры күчтөнүп турса адамда, тагдырга сырлар жазыла берет каттала. Уулдарын эшен алдыда берди касиет, Курандын сырын таратуу үчүн адилет. Энемдин Сейил атасы эгеш молдонун табышмак жолун туюнтту бүгүн ким билет. Таятам эшен болгонун кылсам жарыя, суй кайып аппак чыгыштан ыйык таң сүрөт. Эгештин эми эң күчтүү болсо абыдан, Кожо жаш мерген баяны күчтүү барынан, кулуну саруу болгонун айтып калчу эле, уругу 40 уул болотко ата жагынан. Авлетим тоосу асканын кылда учунда, айланган ташка суречки каргыш каарынан. Жакындан барып байкасаң болот кожо жаш, көрүнөт көзгө учунда кылда аска таш. Чын эле мерген көрүнөт бекен бийиктен? Көрүнөт дечү, көрүнөт балам, учтуу таш. Тажабай көпкө кожо жаш жайын айтчу эле, сезген бир окшойт келерин мага улуу жаз. Кичине кезим бул ичинде менин жылаандар менен ойногон жылдарым, Сейил энем менен чогуу жашап жүрөм.
Жыландар баяны деп да айтса болот. Кичине кезим 4-5 жаш бала кезимде кампатан болчу, турчу эле ундар четинде. Курсагың ачса бул сүттөн жутуп алгын деп муздак сүт куюп калтырчу элек ичине. Карачаар жылан көздөрүн менден албастан олтура берчү ун салган каптын үстүндө. Денесин ороп көтөрүп башын алчу эле, көздөрү сүйлөп жалыныч мага салчу эле, мээрими ташып ирмелбей барса көздөрү, карачаар жылан жакыным болуп калчу эле. Жанаша болуп кеседен бирге сүт ичип, оролуп дене, жөлөнүп башы барчу эле. Кечинде кетип, эртеси келчим кайрадан. Жанымда жылан болгондон такыр танбагам, кыймылга келбей чоң жылан сүйкүм караса, жан дүйнөм балкып өзүмдү эркин карманам. Мынчалык жакын жан курбу менде болбогон, айланам толкуп жашаса адам сандаган. Жылаандай ошо сыйлаган бизде барбы адам? Кечинде энем айланып барчу кагылып. Мен дагы анда турчумун абдан сагынып. Керемет эле ал күндөр, күндүзү жылан, кечинде энем барчылык. Берилип жылан жанымдан чыкпай жүргөнү, жылаандар дайым адамга барат багынып. Энеме такыр айтпаган окшойм жылаанды. Магдырап дүйнөм турганын бирөө туярбы? Чалкыган дүйнөм жомокто жүргөн керемет мезгилге андай кезиктим окшойт сыягы. Ажайып дүйнө, таттуулук кетпей таңдайдан, достугун жылаан айтууга келди убагы. Андан ары Сары Челек, Тоскоол ата тоолоруна Сары Челекке жол тартып эң алгач бараткан мезгилим сүрөттөлөт. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Өр тарта берип асманга чыга жай гана, кезиктик көркөм көгүлтүр көлгө таңдана. Сары Челек, деди Эркинбек аке жаңыртып. Сары Челек, көзүмдү албайм таңгала, токойлуу тоонун төрүндө турган сары сулуу көл асмандан түшүп келгендей болду. Болдуң сен мага. Айында майдын форелдер чыгат жээгине, пиондор гүлдөп көз жоосун алган кезинде, келгиниң деди Касымбек аке дагы да көгүлтүр көлдү сүйлөдү тынбай бериле. Коноктоп бизди кой союп жаткан адамдар кызматты кылып жаткандай болду Теңирге. Көгүлтүр көлдөн көзүмдү албай турганым. Көлкүлдөп ээрип кошулдум сага тууганым. Ичинен көлдүн перилер жайнап чыгышса, кошулуп эргип, ырайтып көпкө тынбадым. Тууганың аксы, тууруң да аксы болгон деп периште айтса, жие албай эсим куурадым. Элеси келип жашаган ата тегимдин. Көл болуп мен да таңгыча эстен эридим. Көлкүлдөп турсам, жандады менин чоң атам. Жактыбы сага жергеси ата тегиңдин? Көркөмү бийик, көнөргүс жериң аксы деп Мамыралы атам айтканда абдан берилдим. Биреги турган Жусуп би сенин бабаң да. Маргалан аксы коконду бийлеп барганда, кесири тиип кемиткен эле жолдорун таазим кыл, деди Нүсүпбий аттуу атаңа. Титиреп турчу замандар артта калды го. Миң башы Нүсүп бийлигин кыргыз алганда, тазалап көзүн Нүсүптүн барган жексурлар коюшкан эле жолуна кыргыз баталга. Эсиңде болсун. Бейиштин төрү Сары Челек, түбөлүк жүрсүн кыргыздар аны бөпөлөп. Чоң атаң, энең баарысы жайлап өткөн жер, сырлары Жусуп дүйнөгө али кетелек. Аталар жолун жолдогон кызым алдыда, жазылчу дастан башталды жаңы бүтелек.
Дардаңдап бири батынып өтө албаган. Кокондун жолун кыргызга тактап камдагам. Тукумуң хандын таластан таап ап келип ыйыктык жолун алдыга карай баштаган. Нүсүптүн жайын айтууга кезек келди бейим. Түбөлүк жолун табалап тура мактадым. Бул окугандарым ошол 2007-2008 жылдары же 2006 жылдар жазылган. Мына ушундан баштап ушул жазуунун аягы дастан роман менен бүттү. Бул кийинки бул эми азыр окула тургандарды жазган мезгилим 2014-15 жылдарга туура келет. 2014-15 жылдарга туура келет. Же 2015 жылга туура келет. Алдыңкы башында жазылган 2006-2007 жылдардын бир убагында жазылган. Бул ошолордун негизи болду. Андан ары анда бул ушул баштапкы тааныштыруу менен бүгүнкү видеону токтотойлу видео китепти. Андан аркы кийинки маселелер ошо Кокон хандыгынын тегерегинде болуп башталат жана Нүсүп миңбашынын жасаган каармандыктарына өтө баштайбыз. Анда эмесе урматтуу менин окурмандарым, менин көрөрмандарым, мен бул Нүсүп миңбашы дастаны романын 2015 жылы жазып бүтүрдүм. Алдыңыздарга алгачкы ирет толугу менен тартуулоого кам көрүп жатам. Бул Facebook баракчаларында бөлүнүп басылган. Анда эмесе кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар. Баардыгыңыздарга аманчылык тилейм жана өзүмө ыраазычылыктарымды билдирем.